Erте менен турган учурда 3 сөздү сөзсүз түрдө өзүң айт. Биринчиси, бүгүн менин күнүм. Аллах бул күндү мен үчүн берди, мага ата этти, шүгүр кылам, акырына чейин барам. Максатым үчүн, өзүм иш аракеттерим үчүн аракет кылам деген. Өзүң сөз бергин. Күзгү болсо күзгүгө карап сүйлөгөнүң андан да жакшы, нур үстүнө нур болот. Күзгүгө карап көп адамдар сүйлөгөн. Гитлер да күзгүгө карап сүйлөп өзүн өзү өнүктүргөн да. Айнекти карап өзүң көрөсүң, өзүң карап сүйлөйсүң. Эгер элди алдыга чыгыш сүйлөштөн же китеп окуштан уйла турган болсоңуз, мындай кылышыңыз керек. Сиз мисалы бир китепти аласыз дагы ачасыз окуйсуз. Ошону немеге күзгүгө карап окуйсуз да. Андан кийин китепти жабасыз да коюп туруп, канча процент түшүнсөңүз да ошо күзгүгө карап ошону айтып бересиз. Андан кийин күзгүнү аласыз дагы, китепти дагы аласыз дагы, жөн эле сүйлөп айтып бересиз. Бакырып айтып бересизби, кыйкырып айтып бересизби, айтып бересиз айтор. Ошондо өтө катуу өнүгүү болот. Сиз ылдыйкы үн менен да, катуу үн менен да жабып да, ачып да окуп көрдүңүз да. Ичиңиздегини жазып көрдүңүз. Ошондо бул өтө күчтүү өзүңүзгө үйрөткүч, анан сүрдөө деген нерселерди жоготот, коркуу деген нерселерди жоготот. Андан кийинки эң жакшы сөз Аллах мен менен дегин. Себеби сен мусулмансың, ислам дининдесиң. Кээ бир ката кемчилик күнөөлөрдү кылып койгон болушуң мүмкүн. Иншалла Аллах кечирет. Алардан өкүн отура бербестен максатың үчүн Аллах үчүн көптөгөн сооп иштерди кыл. Ошондо баягы күнөөлөрдү жоюп, жок кылат жакшы иштериң. Бүгүн менин күнүм, Аллах мени менен дегин. Андан кийин максатыма сөзсүз жетемин дегин. Бул мен үчүн эмес, бул жол мен эмес экен, өтө кыйын экен, оор экен дебе. Бул сөздөрдү айтсаң, мисалы тамаша катарында да өзүңө жаман сөздөрдү айтпа. Мен сулуу эмесмин, мен лохмун де, ушундай да кээде тумалатып койчу элем деп жаман сөздөрдү айтсаң, кээде жүрбөй калчу эле, кээде баспай калчу эле мен чыкканда деп өзүңө жаман сөздөрдү айтсаң, бул кадимкидей өзүңүн руханиятыңа таасирин берет. Өзүңө тамаша катарында дагы, чындык катарында дагы жаман сөздөрдү айтпа эч качан.